Kur'an'da kança ayat var? İnternette ар кандай жооптор бар экен. 6204, 6219, 6225, 6236 кайсы жообу туура? Бар эле туура. 6200дөн көп. Себептен да мындай да. Бисмиллахир-рахманир-рахим биз аят деп эсептебейбиз. Бисмиллахир-рахманир-рахимди биз аят деп. Имам Шафи рахматуллахи алейхи буну аят деп эсептейт. Имам Малик башка имамдар айтат, даже Фатихада бисмиллахир-рахманир-рахим бар го башындачы. Кейбирлер Фатиханын биринчи аяты бисмиллахир-рахманир-рахим дейт. Анан болсо ар бир сүрөнүн ортосунда келген бар го, ошолорду дагы Кур'ан-ы Каримдеги ар бир сүрөнүн аяты деп эсептейт. Андай отурган болсо жөн эле 114 ушул жерден эле кошулуп калып атпайбы? Мени Тоба сүрөсүндө бисмилла жок, 113 кошулуп калып атат. Макулбу? Ошон үчүн аяттарда кээ бирлерде улам алымдарыбыздын ортосунда ушундай талаш себептен улам мынандай цифралар чыгып калат. Өтө чоң деле проблема эмес. Бирок биздин Ханафи мазхабта билип коюңуз, бисмиллахир-рахманир-рахим угуп алыңыз. Бир дагы сүрөнүн башында келген, Фатиха сүрөнүнүн башында келген аят эмес. Бир гана Нахл сүрөсүндө бисмиллахир-рахманир-рахим деп келет. Сулайман алейхиссаламдын катында жазган. Ошол Кур'ан-ы Каримдин аяты. Калган эки сүрөнүн ортосундагы бисмиллахир-рахманир-рахим түшкөнү, эки сүрөнү ажыратыш үчүн түшкөн ал. Ал сүрөнүн аят катары эмес ал.